сөзсүз түрдө бир жылга суранып атат, колдоп беришибиз керек. Мен колдоого чакырам. Бирок бул проект боюнча Алмазбек Абдакимович да. Бул проект боюнча кимдин идеясы эле? Эртеге иштебей калса ким жооп берет? Бул өзүн өзү актайбы? Өзүн өзү актабайбы? Миллиардтарды бөлгөнбүз ушул жерде, урматтуу депутаттар. Камалып атат жекеден. Бошоп атат. Кайра бюджет акча кайтарылып атат. Билесиздер, 3 миллиард көчмөндөр 3 миллиард акча бөлтүрүккө бөлгөнбүз. Андан кийин кыргыз индустрияга бөлдүк, миллиардтан ашык. Кыргыз туризмге бердик. Анан эми бул дагы ламповый завод. Бул мамлекеттик ишкана. Мамлекеттик ишканада дагы миллиард акча берип атабыз. Канча убакыт өтүп атат бүгүнкү күндө? Ушул бул азыр сиздер келип иштеп атасыздар, мына Дайырбек мырза иштеп атасыздар. Бул сиздердин бул оюңуздар, силердин максатыңыздар эмес. Бул башка бирөөлөр, бүгүнкү күндө алар жок, иштебей атат. Бирок эртең ким жооп берет? Бирок силер келип жооп берип каласыңар. Бирок ушул жерде биз комитеттин жыйынында ачык айтышыбыз керек. Бул ушул азыркы баягы миллиардтын акчасын каяка иштетебиз, эмнеге иштетебиз деген ошол убактагы план кылган адамдардын бардыгы кийинки эгерде бул проект өзүн өзү актабай турган болсо, иштебей турган болсо, ошол кишилер мыйзам алдында жооп бериш керек. Эмне үчүн дегенде көрүп атасыздар, азыр бардык ошол убагында бөлүнгөн акчалардын бардыгы өзүн өзү актаган жок. Өзүн өзү жакшылык эмесин көрсөткөн жок. Анан кийин ошол ламповый заводдо бүгүнкү күндө Кыргыз нефтегаздан 80 миллион сом карызыңыздар бар. Туурабы? Ошол 80 миллион акчаны сиздер тезирээк төлөшүңүздөр керек. Алар дагы завод салып атат. Аябай чоң, 410 миллион долларлык жаңы заманбап Евро 5ге ылайыкталган ээстин талабына ылайык завод курулуп атат. Ошонун өзүнүн акчаларын алар дагы топтоп алыш керек. Сиздер дагы ошол жерден ошол акчаны карап, дагы башка соцфонддон, налогдон болгон карызыңарды иштетип төлөшүңүздөр керек. Туура бул эмени мен колдойм.